Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Мен бүгүн Бужун айылындамын. Баткен районуна караштуу Бужун айылында. Бүгүн 19 февраль күнгө ишемби. Бүгүн атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тарабынан жарлык негизинде атайын республика боюнча масштабтуу субботник болуп жаткан учуру. Дал ушул субботникке байланыштуу силерге атайын чыгарылыш даярдап жатабыз. Мен бүгүн ушул Бужун айылында мени көптөн бери өкүндүрүп келген тазаланбай турган бир мусор боюнча силерге бир аз көрсөтүп кетейин дедим. Мен келип кеткен жер, урматтуу көрүүчүлөр, Бужун айылындагы Шарап Токсонов орто мектебинин айлана чөйрөсү. Дал ушул орто мектептин короосуна киргенде дал ушул жерден кирет, бирок азыркы учурда мына дубалдары бузулган, бүт баары көрдүңүздөр. Буга каалаган адам каалаган жеринен кирсе болот. Ушул жерге кирсеңиздер, ушул жерде дайыма мусор төгүлүп турган болот. Бул мусор көптөн бери эле турат негизи. Бул мусорду кимдер төгөт бул жерге? Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда мектепте 1000ден ашык окуучу окуйт. Мындай мусордун төгүлгөнү мектеп окуучулары үчүн өтө кооптуу. Себеби дегенде вирустун жугушу дагы дал ушул мусорлордон да келип чыгышы мүмкүн. Ден соолугуна өтө кооптуу. Мен ушул мусорду силерге көрсөтүп коеюн дедим. Бул качан тазаланат, ким тазалайт? Ушул боюнча азыр мектептин жетекчилигинен дагы сиздерге маалымат алып берем. Азыркы учурда мектепте ишембилик жүрүп жаткан мезгили. Жалпы мектептин мугалимдер жамааты ишембиликке чыгышкан. Бул жерде урматтуу көрүүчүлөр, азыр силерге дагы бир нерсени көрсөтө кетейин. Бул жерге атайын яма казылган. Бул мектептин жетекчилик тарабынан. Бул жерге кандай? Мектептеги чыккан мусорлардын бүт баарын дазырга алып келип төгүшөт дагы, өрттөп, уничтожение кылып жок кылышат экен. Ал эми ар ким мусорду кимдер төгөт? Аны сиздер менен чогуу кирип сурайбыз. Шарап Токсонов орто мектеби. Көп жылдык тарыхы бар мектеп. Мектептин жанына келгенде, мына урматтуу көрүүчүлөр, атайын ушундай орундуктардын жанына мусор ташачу урналар орнотулуптур. Биз азыр сиздер менен чогуу мектептин ичине киребиз, андан ары мектеп директорунан интервью алабыз. Азыр биз мына мектептин ичине кирдик. Мектептин ичинде да мындай атайын мектептин жетекчилиги тарабынан атайын мусорный урналардын ушул жерге орнотулган. Бирок дал ушул урналардагы мусорларды булар алып чыгып, мектептин сыртында атайын свалка үчүн место бөлүнгөн, ошол жерге алып барып булар мусорларды өрттөп, зыянсыздандырып турушат экен. Мына дагы көрүп турасыздар. Бул жерде дагы атайын мусорный урналар мектептин залынын ичине дагы сыртына дагы орнотулуптур. Азыр мына бул жерде мектепте атайын субботник уюштурулуп, мугалимдер жамааты баары ушул жерде тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Мен сиздерге жанагы силерге көрсөткөн мусорны таштаган боюнча мектептин директорунан сиздерге интервью алып берем. Саламатсызбы? Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы. Биз жана бул жака келгенде мына ушул жерде атайын мектептин короосуна төгүлгөн мусорларды көрүп калып, биз аябай өзүчө кыжалат болуп жатат. Себеби дегенде бул мектепте 1000ден ашык окуучулар окушат. Бул жерге мусордун төгүлгөнү бул окуучулар үчүн ден соолугуга олуттуу зыян алып келиши мүмкүн, вирус алып келиши мүмкүн да. Ушуга кандай комментарий берсеңиз? Биз үчүн дагы окуучулардын коопсуздугу, ден соолугу өтө маанилүү. Биз ошол таштанды таштоочу атайын мектептен чыккан таштандылар үчүн яма жасатканбыз, ошол жерге барып күйгүзүп жок кылабыз. Мектепте бүгүн мына өзүңүздөр көрүп тургандай республикалык масштабта бүгүн ишембилик болуп жатат. Биз дагы ишембиликке келип ушул мектептин айлана чөйрөсүн тазалап жатабыз. Мектептин ичинде анан мына отургучтардын жанында атайын таштанды таштоочу урналары коюлган. Бирок биздин мектептин айланасы толук тосулбагандыгына байланыштуу ушул биздин жумуш убактыбыз бүткөн мезгилде, кандай мезгилде билбейм. Ушул мына биздин мектеп айылдын борборунда жайланышкандыктан ушул дүкөн иштеткендер, ашкана иштеткендер алып келип таштап кетишет окшойт. Бирок биз бул маселени дагы жыл сайын ушул өкмөткө билдирип келебиз. Таштандыларды атайын
келип тазалап алып чыгып кетип турушат. Быйылкы жылында ушул өкмөттүн бюджетинен ушул мектептин айланасын тосуу үчүн акча каражаты бөлүндү. Буюрса бул маселени быйыл ушул чечилет. Демек, сиздер мисалы үчүн иш учурунда бул жерди сөзсүз түрдө контролдоп карап турасыздар да. Бул төгүлгөнүн сиздер билбей каласыздар, кээде ким алып келип төккөнүн. Анан жана айтып кеттиңиз, айланасын тосуу боюнчачы. Эгер тосулуп калса, ушул нерселер токтошу мүмкүн да. Ооба. Кудай буюрса. Кудай буюрса ушул быйылкы жылында ушул айыл өкмөттүн жардамы менен спонсор катары жардам беребиз деп акча каражатын бөлүштү сессияда. Ошол айлана чөйрөнү тосуп беришсе, бул көйгөй чечилет. Рахмат сизге. Мен азыр мектептен чыгып, мына ушул Бужун айылынын Борборлук көчөсүндө турам. Мына ушул Бужун айылынын центри. Мектеп, урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар, мына ушул Бужун айылына центрде жайгашкан Шарап 90 порто мектеби. Негизи мектептин кире бериши дал ушул жер. Бул жерде дагы бир нерсени эскертип кетем, урматтуу көрүүчүлөр, Бужун айылындагы мына ушул сиздер көрүп турган жол чырактары көрүп турасыздар. 4 светофор. Бул мурда иштейт эле, бирок азыркы учурда көптөн бери иштебей турат. Дал ушул светофордун иштебегени дагы бул окуучулар үчүн өтө опасный деп айтат элем. Ар кандай кырсык болуп кетиши мүмкүн. Себеби бул жолдон урматтуу көрүүчүлөр Баткен шаарынан бул жагы Дара айлыгына, Бозадыр айылына, Карабулга айылына өтө движение, кыймыл машиналар көп өтүшөт. Дал ушул светофордо иштеп коюш керек. Бул боюнча мен азыр өкмөткө кирем. Карабулга айыл өкмөтүнүн жетекчилиgiне кирип, азыр маалымат алып сурап көрөбүз. Азыр Карабулак айылдык кеңешинин өкмөтүнүн имаратына келдим. Мына сиздер көрүп турган Карабулак айылдык кеңеш айыл өкмөтүнүн имараты. Бул жерде да мына айыл өкмөтүнүн кызматкерлери азыркы учурда субботник жүргүзүп жаткан учуру. Азыр мен бир-эки суроолор боюнча маалымат алайын. Кандай жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Гүлнар эже, иштериңиз жакшыбы? Сиздин бул жерде должностуңуз кандай эле? Мен айыл өкмөттө статус болуп иштейм. Статус болуп иштейсиз, а? Бизде мына бүгүн өзүңүз билесиз, Гүлнар эже, республика боюнча атайын ошо субботник уюшулду. Мен ошол негизинде бир аз материал даярдадым дедим эле. Мына азыр биз көрүп келдик. Шарап 90 мектеби мына центрде жайгашкан. Мектептин айланасында мына котельнин жанында постоянно мусор жатат, көптөн беричи. Булар боюнча кандай сиздер чара көрөсүздөр, мисалы үчүн? Бүгүн ушул субботник дегенден бардык ишканаларды айттык. Айыл өкмөтүнүн тегерегиде жайгашкан ишканалар, мектептер бардыгы өздөрү субботникке чыгышты, территорияларын тазалап атат. Анан биз дагы сотрудниктер тазалап атабыз өзүнүн территориябызда. Азыр бизде атайын тазалык үчүн машина жок. Мындай портер жалдап мусорларды чыгарабыз. Мектептин котельнин жанында дайыма мусор болот десең, деп атасыңбы? Ол жерде ана магазин иштеткендер апарып коет окшойт. Дайыма эле ошол. Кайсы мына ошо центрде магазиндегилерби? Магазин, ашкана бар. Анан бүгүн ошол мектептен өзү бөлүнгөн жер, ол мектептин территориясы. Мектеп мусорун чыгарыш керек. Мусорун чыгарыш керек. Бирок мектептин мына алды жагы жакшы тосулган, баарычы. Арт жагы ачыкта, бул жерге ар ким алып келип төгүшү мүмкүн да. Мына Гүлнар эже, мен айтайын дегеним, бул мектепте 1000ден ашык бала окуйт. Өзүңүз билесиз туурабы? Бул мусордун артынан балдардын ден соолугуна олуттуу зыян келиши мүмкүн да. Сиздер мисалы үчүн мектепке кандай чара көрөсүздөр же болбосо бул боюнча кантип эскертүү бересиздер же сес чакырасыздарбы? Биз эми айыл өкмөт башчыларынын макулдашы болбосо ошолордун жардамы менен эмелерди, окуучуларды менен өзүнүн сотрудниктери менен ушул мусорду алышка аракет кылабыз да. Анан кийин дайыма шаарга тазалыкка, жоопкерчиликке өздөрүн чакырабыз. Өздөрүн чакырасыздар, Бужунда мына Бужум айылы, Карабулак айылы бир айыл өкмөт да, Гүлнар эже. Сиздерде атайын свалка ачылганбы мусор боюнча? Свалка ачылган. Свалкага жер бөлүнгөн, ушул жака барыш керек. Урматтуу Бужум айылынын тургундары, эми өзүңүздөр билгендей жаз келатат, уборка, субботниктер башталат. Айлана чөйрөнү тазалаш керек. Бул өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга, бала чакаңыздардын ден соолугуна жакшы, бир жагы таза болот. Ошон үчүн бардыгыңыздар мусоруңуздарды атайын бөлүнгөн жерге апарып ташташыңыздар суранабыз. Анан Гүлнар эже, менде дагы бир суроо жаңы калып кетти. Мынау Бужум центринде светофорлор көрүп турасыз. 4 светофор коюлган. Бул мурда иштейт эле, бирок жакын күндөрдө иштебей калды. Бул дагы ушул жерде окуучулар көп болгон үчүн бул дагы өтө кооптуу. Күнү кече бир аз кырсык болуп турган өзүңүздөр билесиздер. Бул светофор негизи качан оңдойт айыл өкмөт?
Светофор коюлгандан бери жакшы эле иштеди, кийин көп бузулуп, көп расход болуп атат. Муну азыр эми караштырып атат. Мүмкүн болушунча жаңылашка аракет кылабыз. Жаңы светофор алып Жаңы койгонго аракет кылып атат. качан жакын арада келип калабы Кудай буйрса. Бул бюджетке кирбеди. Эми бир проект, бир долбоорлор болсо, шуну алышка коюшка аракет кылабыз. Өкмөтүңүздөр байзак Дербишева, Ооба. Рахмат сизге. Мына урматтуу көрүүчүлөр, светофор демек быйыл коюлбайт экен. Быйылкы бюджетке кирген жок дейт, бирок ошондой болсо да мен сиздердин атыңыздардан, өзүмдүн атымдан да кайрылып кетем. Урматтуу Бужун айылынын башчысы мына Карабулак айыл өкмөтү ушул светофорго, андан сырткары ушул мектептин ичинде жайгашкан неме боюнча дагы мусор боюнчадан чара көрсөңүздөр. Бул албетте өтө ден соолукка зыян. Мен азыр урматтуу көрүүчүлөр, көпчүлүгү ушул мусор боюнча сентилде жашаган дүкөндөрдү айыптап жатышат. Биз азыр дүкөндөрдөн дагы бир сурап көрөлү. Кандайсыздар? Жакшысыздар? Ден соолук жакшыбы? Бир эме менен сөз менен келдим жеңе. Но мектептин астында мусор ташталып атат да. Азыр өкмөттөгү адистерден сурасак, магазин ичине таштайт дейт, сиздер таштайсыздарбы ошол жака? Мен таштабайм. Мына котельнин астына таштайсызбы? Вообще таштабайм. Мусор таштайсыз. Сиз мусорду каяка таштайсыз? Мен үйгө алып кетем. Үйгө алып Анан кетесиз. мектеп кагаздарымды кыйгызам, калганын үйгө алып кетем. Үйтем, бирок карапка полный машина менен чыкты үйгө алып кетебиз, биз акылып кандай кылбайбыз. Мектепке таштабайсыз, а? Мектепке кирбейт вообще. Жакшы. Магазиндиктер дагы. Бирок муну эч кандай доказать этип бере албайбыз. Бирок ушинтип айтып атышат эми. Ошо магазинге көрөлү. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Мен бир суроо менен келдим эле силерге. Но мектептин астында толтура мусор жатат да. Анан ошол мусорлорду мынаяктан өкмөттө иштегендер, адистер эме кылып жатат, магазиндегилер таштайт, отурушта. Сиздер таштайсыздарбы? Мен вообще ояка апарбайм, биз үйгө апарабыз. Сиз алып барбайсызбы? Сиз үйгө алып кетесизби? Магазиндерден сурап көр. Ичкимсен апарабын мусорду. Эч ким мектептин айланасына таштабайсыздар, а? Мен лично таштабайм. Башкаларга жооп бере албайм. Рахмат. Бул дүкөндө эс таштабайт экен. Мен азыр центрде жүрөм, мынакей караңыздар, светофорлор. Ар кимсе ал тарап карап турат. Демек ушул светофорлорду же алмаштырыш керек, жана өкмөттүн адистери айткандай, же болсо оңдоп түзөтүш керек. Бирок быйылкы жылдын планына жок экен, муну эч кандай алмаштыруу каралбаптыр. Мына светофорду иштебеген билесиздер туурабы? Светофорду иштетиш керек. Бул иштебесе мына жерде авария көп болуп атат. Адамдарга ham коопсуз болуп атат. Мектеп бар бул жерде туурабы? Мектеп бар. İşletiş керек светофорду. Знактарды коюш керек. Бул сиз билгенден качандан бери иштебейт? Мен билгенден эми бул канча болду? Бир жыл болуп 4 айдан ашып калды окшойт. 4 ай болуп калды окшойт. Сондан бери иштебей турат, а? İşlebey турат. Сиздер дайым ушул жердесиздер. Рахмат. Урматтуу биздин Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, мен бүгүн атайын ушундай Кыргызстан боюнча ишембилик жарыяланганына байланыштуу ушундай бир материалды сиздерге даярдап көрсөтөйүн дедим. Албетте бул таза болуу баарыбыздын, тазалык баарыбыздын колубузда. Эч бир адам мойнуна албайт. Тазалыкты жалпы бирге кылсак, бул албетте өлкөбүздүн тазалыгы, жерибиздин тазалыгы биринчи орунда. Бул жерден эми силерге урматтуу көрүүчүлөр жыйынтыкты айтып кетсем, могул жерде көрүп турасыздар, мынакей. Забор бар бузулган. Бул жерге кимдер алып келип төгөт мусорду? Бул мектептин жанагы силерге башына көрсөткөн мектептин айланасы, көрүп турасыздар. Бул жерге мусорду кимдер алып келип төгөт, аны эч ким билбейт. Жыйынтык ушундай. Магазинчилер деп бирөөсү айтты, жашоочулар деп дагы бирөөсү айтты, бирок тилекке каршы аларды биз таштаганы көрбөгөн үчүн алар эч кандай биз таштадык деп эч ким айтпайт. Мен ушул жерден кайрылайт элем, урматтуу бийлик жетекчилери, урматтуу Карабулак айыл өкмөтүнүн башчысы, урматтуу Баткен райондук билим берүү башкармалыгы,
Дал ушул Шарап 90 орто мектебинде 1000ден ашык бала азыркы учурда билим алат. Мен бул жерде мектептин айланасы таза болсун деп айтат элем. Мектептин айланасы таза болуш үчүн ушул заборлорду баарын бузуп туруп жаңыдан забор кылып тосуш керек. Мен ошону айтам. Ушул тосулгандан кийин эч ким көчөдөгү адамдар мектептин айланасына дарбазасынан сырткары жерден кире албайт. Демек мусор ташталбайт. Жыйынтык ушундай туугандар.